Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men bundan 2 жыл мурун так эске алып атам. Шахризада Аданон форумуна барган болчумун. Ошол форумда мен сизге жоолук тууралуу суроо бергем. Анда менин жоолугум жок болчу. Машалла. Болсун. Аллам ыраазы болсун сизден. Сиз себепчи болуп жоолукка келдим. Негизи биз үй бүлөдө мен берейин деген суроом башка. Biz үй бүлөдө 4 кыз, 1 уулбуз. Мен байкем, эжелерим деле баары жоолукта намаз окушат. Бирок ата-энем намаз окушпайт. Анан атам динден илими жок болгон үчүн процентке акча алган, анан кредитке акча алган. Бирок ошол акчаны биз деле семьяда мүчө болгонубуз үчүн жейбиз да. Ошонун жоопкерчилиги кандай? Биз дагы ошо акыретте ошонун жоопкерчилигин алабызбы же албайбызбы? Аллах разы болсун биринчиден жоолук салынганыңыз менен. Чубак устаз айтмакчы, 5 тарапка кош келдиңиз деп калчу эле устаз. Сиздин сурооңуз дагы фикри суроо экен. Бул дагы устаздардан суралчу нерсе, анткени атаңыз силердин үстүңөрдө жоопкер болуп, анан адал эмес акча менен багып атканы буга фикри шарый жооп керек. Ошон үчүн бул сурооңузга дагы устаздардан жооп алганыңыз туура. Менин илимим буга жетишпейт, ошондуктан сурап берем. Кааласаңыз же өзүңүз жооп издеп көрүңүз. Мен берейин деген суроом, мисалы сиз эне катарда коомдо өзүңүздүн үлгүлүү бир иш-аракеттериңизди жасап келесиз, мисалы үчүн берейин деген суроом, мисалы балдарыңызга сиз эң негизги критерийлер бала тарбиялоодогу критерийлеринизди айта кетсеңиз, мисалы үчүн аларга бир строго режим коесузбу же кандайдыр пландар менен кетесизби? Бала тарбиялоодогу негизги критерий, мен өзүмдүн пикиримди таңуулабайм. Бир нерсени болот же болбойт дегенде, биз мусулманбыз, биздин динибизде ушул нерсе болот экен же болбойт экен деп айтам. Анан бир нерсени эгер аткарбай койсо, мен ошол нерсени аткаргыч жакта аркасынан түшөм да. Маселен, намазыңды окудуңбу десем, азыр деп коет. Окудуңбу десең, азыр дейт, 5 жолу айтсаң, азыр дейт. Анан ошол учурда мен баланы мындай жемелеп баштабайм да. Балам, намазыңды окудуңбу? Балам, намазыңды окудуң? Намазыңды окуп бүтсөң, анан мындай кылалы. Окудуң да, мисалы ар кандай тажабайм да ушул нерсени айтканда. Балага бир нерсени улам-улам эскертүүдөн тажабаш керек. Анткени ал бала. Унутуп калат, ойноп кетет, жасагысы келбейт. Ошентип тарбиялайсың да, ошондой тарбиячысың да. Бала бир жолу эле айтканда эч качан кылып кетпейт да. 5 жолу, 10 жолу айтып, 50 жолу айтып, аркасынан жүрүп, анын аркасынан кайра өзүң кылып атып, ошентип үйрөтөсүң. Негизги эле критерий жоопкерчиликтүү болгула дейм. Анан мен балдарыма эмне деп айтам билесизби? Биз учурунда көп эле ушу кыргыз аялдары азыркыга чейин келинди алганда, мындай күң алгандай алабыз да. Келин алсаң болот эле, үй-сүйдү жыйнап, мындай үйлөрдү саап, үй кызматчы ал да, үй-сүйдү жыйнап, тамагын жасап, сен бутуңду жууш үчүнчү. Ал келин сенин үй бүлөңө, биздин үй бүлөгө как член семьи болуп келиш керек. Биздин үй бүлө мүчөсү болуп келет балам. Эгерде сен бош болсоң, сен Гарвардты окуйсуңбу, 15 жолу Оксфордду бүтүрөсүңбү, Куранды жаттап аласыңбы? Менин чатагым жок ал менен. Сен бош болсоң, аялың баланы карап аткан болсо, сен нан жасайсың, тамагын жасайсың балам деп үйрөтөм. Эгер балаң таң аткыча уктабай чыкса, баланы сен карап турасың, аялың уктап алыш керек балам деп үйрөтөм. Эркек баланы ушинтип тарбиялаш керек. Сен аял алганда менин 3 домработницам болот дегейм да. Эң негизги критерийлер ушул нерселер. Жоопкерчиликке үйрөтүш керек баланы. Анан мен мынтип эсептейм, 15ке чыктың, 2 жылдан кийин кетесиң, официант болосуңбу, шыпырасыңбы эшикти, менин ишим эмес, сен мени багып башташың керек балам. Вот наконец-то мен иштебей калат экенмин, акча деген маселе чечилет деп айтам. Жоопкерчилик алат бала. Байкуш балам азыртан колуна бирдеме жасап сатып, мама, вот 200 сом, 500 сом деп бирдемелерин алып келип берет. Эркек баланы жоопкерчиликке тарбиялаш керек. Сен энеңди багасың, атаңды багасың, аялыңды багасың деп. Ушул нерселер негизгилер. Бардыгыбыз эле ушул кыздарды күйөөгө келгенде жол маселеси боюнча болуп атат, кызыңыз АКСка чыгарасың, ак көйлөк кийгизип, анан кийин кача алып бересиң деп айтып атышпайбы? Ошол ата-энелер өзүбүз ошону уштуп тиреп өтүп атабыз жол салган кыздарыбыз. Мен бул шариаттын эмесине кирип кетиши мүмкүн.
ошого кыскараак жооп берип коесузбу? Нике деген жария деген сөз да апа. Жария болуш керек, сиздин кызыңыздын күйөөсү барбы же балаңыздын колуктусу барбы, бул нерсени жарыялап коюш керек. Анан бизде азыр шарият баягы кыздын атасынын үйүнөн нике кыйып алып кеткенден кийин бардык эле мусулмандар, ошол эле билимдүү мусулмандар ошол үлпөт көйнөгүн кийип анан ЗАГСын алып коюп атышат. Эмнеге дегенде биз светтик өлкөдө жашап атабыз, анан ар кандай маселе жаралып калып жатат да. Маселен, ажырашып калып атышат, бала менен калып атат. Ошол учурда анын укугун корголоо үчүн светтик өлкөдө ЗАГСынын абдан орду бар нерсе экен. Ошон үчүн бул нерсеге каршы чыгышкан жок эч ким. Мүмкүнчүлүккө жараша бул нерседен чыгып жүрүшөт. Каршылык мындай шариатка экөөнү бири-бирине каршы коюшкан жок. Никеден кийин ЗАГСыны сөзсүз алып кое беришет. Анан шакет боюнча алтынды эми мусулман эркектер тагынбайт деп күмүшүн тагынып жүрүшөт, кыздар алтын тагынып жүрөт. Башка мындай маселени деле билбейт экенмин. Ассаламу алейкум Айжанже. Сизге Аллах разы болсун ушу келип бизге илим берип атканыңызга. Айжанже, мен өзүмдү личный суроону мисалы бир ыймандуу бала, ар бир кыздын турмушка чыгат, анын главный максаты эли ыймандуу бала тарбиялоо. Бул эми чоң медреседе айтылат эмес. Ошо ыймандуу баланы тарбиялап чоңойтуш үчүн ошо ыймандуу жерге барыш керек. Атасы ошо ыймандуу болуш керек да, чоң. Ошол менин айтып сурагым, ошо барган жердин түбү дейинби, ошол баланын ыймандуулугуна кандай таасир этет, кандай ролу бар да? Чөйрө деген адамдарга абдан түздөн түз таасирин берет да. Билесизби, бул 1 жыл мурунбу, 2 жыл мурунбу бир изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бир бала, же бул жөнүндө документалдуу фильм беле, азыр так билбей жатам, карышкырлардын арасына түшүп калган жөнүндө уктуңуз беле? Карышкырдай болуп улуп, 4 аяктап, чийкет жеп калып, ушундай бир маалыматтар болду беле? Көрдүңүзбү? Чөйрөнүн таасири да бул. Карышкырдын арасына түшсөң, карышкыр болуп каласың да. Ыймандуу адамдардын арасында жүрсөң, ыймандуу болуп каласың. Эгер өзүңүз байкасаңыз, 2 саат эле бир адамдын жанында турсаңыз, ошол адамдын манерасынан бери окшош кайталап каласың да, бир азга чейинчи. Же тамак жөө манерасын кайталап каласың. Ошон үчүн чөйрө абдан маанилүү. Сиз күйөө тандаарда биринчиден балаңызга ата тандайсыз да, мага көзү жагат, анан кашы жагат деп тандабайсыз да. Биринчи ошол диндарлыгына карайсыз. Бирок диндарлыгына дегенде кандай эми? Фанаттык түрдө момундай динге кирип кеткен эмес да. Такыр эле стеналарды актабаш керек, анан жерге чай ичебиз эмес. Динди жашоосунда жакшынакай маданияты менен, адеп ахлагы менен алып жүргөндү тандайсыз. Албетте, сиздин бала тарбиялооңузга сиздин кайын журтуңуздун орду абдан чоң болот. Анткени сиз балам намазыңды оку, сүрөгүңдү жатта деп атсаң, кайын журтуңуз жүрүп балам тиги дискотекага алып барып келейин, анан туулган күнүңдү өткөрөм, сиз сайып ал дей турган болсо, бала ортодо жаман абалда калат да. Анткени сиздин балаңыз аларга тиешелүү да, алардын тукуму болгондуктан сөзсүз түрдө күйөө тандоодо жаңылбаш керек экен. Эми азыр акылыбыз жетип бир аз илим алып калып айтып атабыз. Убагында баарыбыз андай кылган жокпуз да. Көзү жакта, анан кашы жакта деп тийип кеткендер көп эле болду. Бирок азыр эми биздин тажрыйбабыздан бир аз алган илимибизден бөлүшкөндө сөзсүз ошол баланын билимине, диндарлыгына караш керек, анан ата-энесинин да тегине сөзсүз караш керек. Аябай кыйноо болушат да. Кредит алып, ушинтип анан ошого үйлөнүп албай да жүрүшөт да. Ошон үчүн ошо аябай көп чоң бөлүгү булчу салт менен жамынып туруп эле кайра эле кыйноо болуп жатат да булчу. Ошондо кандай көз карандысыз? Бул жерде адамдын кимдигинен көз каранды болот да маселе. Мусулманмын деп өзүн эгер ошол адам презентовать этип атса, мен мусулманмын, ислам дининде жашайм деп атса, анда исламдын шарттары менен үйлөнүш керек. Исламдын шарттары менен үйлөнгөндө кандай? Эми жалпылап айтканда, атасынан барып макулдугун сурайт, анан кыз макул болсо эле болду да, кыз макул болуш керек сөзсүз. Анан кыздын махрын бериш керек, кыз өзү махрын сурайт. Маселен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда кандай бир Куран жаттатам деп деле ошол нерсени махр кылып туруп чыга беришкен да. Махрдын эң сонун түрлөрү ушул нерселер. Кыздардын аппетити да чоң болуп атат да. Азыр мага машина алып бер, анан үй алып бер, анан мени Парижге алып барып кел деп. Ошон үчүн эгер экөө бири-бирин Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүп туруп, бир жакшынакай үй бүлө түзүп, анан бир ыймандуу балдарды коомго тарбиялап берели деген экөөнүн биринчи ниети түз болуш керек болуп атат да. Ата-энени ошол нерсеге көндүрсө болот. Бул жерде биринчиден эле
сен диниңди канчалык деңгээлде өзүңдүн жашооңдо колдонуп атасың деген маселе болуп атат да. Биз мусулманбыз деп коюп эле башкаларды туурап башкаларга окшошконго кетип атабыз да. Мусулманбыз дейбиз дагы тиги 700 киши чакырыптыр да, бул 500 чакырыптыр да деп эле беймазабыз да. Жок, жакын туугандарыңды чакыр, никеге 2 киши күбөлүк болот, болду. Атаңдан ыраазычылыгыңды алдың, сиздин махрыңызды берди, дагы эмне керек? Колуңуздан келсе ата энеңизге тигин күйөөңүздүн ата энесине чай берип коесуз, маселе жок да. Ошон үчүн дин бул адамдарды мындай жашоосун жеңилдетчү нерсе да. Ошол нерсени тилекке каршы үйрөнүп албай атабыз, уксак дагы жашообузга киргизгибиз келбей жатат. Биздин көйгөйүбүз өзүбүздүн эки жүздүүлүгүбүздө кош стандарттуулукта болуп жатат. Же дин менен кыйратып жашабайбыз, же салт менен кыйратып жашабайбыз, же Американы туурап Европа болуп өнүгүп кеткен жокпуз кыйратып, же орусту туурап орус болуп кеткен жокпуз, же кыргыз маданияты деп кыйкырып жүрүп кыргыздын каада салтына жакшынакай болуп түшүп калган жокпуз. Же диндар болуп кеткен жокпуз. Көрдүңүзбү, бүгүнкү маселе эмнеде жатат. Ошон үчүн жаштар ата эне баланын сөзүн сөзсүз угат. Мен көп эле нерсени көрдүм жашоодо. Апа деп жакшынакай отуруп түшүндүрүп айтсаңар, бул деген арам нерсе, ушул кредитти кантип төлөйбүз, бизге эгер бакыт кааласаңар деген сыяктуу жөнөкөй нерселер менен. Бүгүн жөнөкөй жана маанилүү нерселерди сөйлөшүп атпайбызбы? Жөнөкөй нерселер менен чечип койсо болот. Анан эл эмне дейт эле, анан элден 5 жолуктуу ырыскыны Аллах берет. Сиз кошумча берген адамдар алып келип бербейт. Ырыскыңыз көнгөнгүнү бул жашоо менен коштошосуз. Ошол нерсени Аллахка мындай ишениш керек да, мусулман. Рызкыны Аллах берет. Арам нерседен Аллах мени кайтарган, ошол нерсени жасабашым керек деп. Көйгөй менимче ушинтип эле чечилет. Ден соолук каалайм сизге. Рахмат. Кабыл бериңиз. Бул деле мен ушу оюманга деп койдум. Өткөн суббота үйдө даатчылар болуп окууга келе албайм деп, бирок абдан келгим келип, кандай болуп ушу ажанжыга жолугам дедим эле. Ушу Кудайдын кудурети экен, ушул субботага жыйылып мен сизге берген суроом ушу азыркы учурда мугалимдерди, мисалы үчүн бардык мектептер эле же министерство деле хижрат кийгенин колдобойт. Абдан комиссиялар келгенде деле абдан ушундай нерселерди айтып кетет. Кайсы кийип жүрүшүңөр керек, учетканы жасап деп. Жана сиз ошо оймок артта мугалимдерге ылайыктуу костюм шу менен кийген, аврат жеринде жапкан баш кийимдер барбы? Анан ошондой эле Норузга карата дагы мен коллегаларым ошо 3 элечек заказ берели дедигилер, ошону кандай кылып алсак болот, сиз менен кандай байланышсак болот? Аллах разы болсун. Бардык нерсе ниетке жараша дейт эмессизби? Мектептеги жоолук маселеси, ушул нерсени көйгөй кылбашыбыз керек. Анткени демократия деп өздөрү айтты да. Демократия бизге жаккан үчүн жашап жаткан жокпуз, же жакпайт деп чыгып кете албайбыз. Аллах Тааланын бул берген сыноосу, демократия деди, демократиясына баш ийип жашап жатабыз. Демократия десе, демек демократия баардыгыбызга бирдей иштесин. Алар сүйлөгөн сөздү мен дагы сүйлөй алышым керек. Алардын кийими деле мага жакпайт. Анан мен сенин кийимиң жакпайт дей албайм да. Менин кийимим жакпаса, ал анын маселеси. Ал дагы мага антип айтпаш керек. Мектеп формасына келгенде, мектеп формасын эле кийип жүрүшөт. Менин балдарым эл аралык мектепте окуйт. Мектеп формасын кийип туруп, башына жакшынакай эле акча болгон салып алат. Ага мындай эч бир билими бар адам ага каршы чыкканга акысы жок. Кыргыз Республиканын конституциясында дин тутуу эркиндиги деген нерсе бар. Биз министерстводагы дагы бул жол боюнча кайрылганбыз, Айзат жардамчым болуп турган кезде. Министрлик каршылыгын билгизген эмес, бул ар бир мектептин өзүнүн эле жеке капризи болуп эсептелет. Ошон үчүн буга ишенимдүү түрдө. Бирок эми хиджаб кийүүдө дагы маселелер жаралып атат да. Жерди чийип, анан этегин басып, жүдөп, ошентип кийинип жүрсө, жагымсыз болуп кийинип жүрсө, адамдарга жакпайт. Хиджаб эмес, ангелдин канаттарын тагып алсаң дагы, жагымдуу, тыкан, таза кийинип жүрсөң, эч бир адам сага эч кандай сөз айта албайт. Экинчи маселе, оймок артта ошол кийимдер бар. Көйнөк чыптамалар, мен бул боюнча долбоордагы жасагам, улут келечеги ушулбуз деп. Мектеп формасы боюнча такыяларды өз алдынча алып чыгып, чыптама менен, ак көйнөк менен ушул нерсени деле форма катары карап көрсө болот, бирок алар албетте карабайт, кызыкчылыгы жок. Анан Норуз боюнча, Норуз языческий праздник, исламга каршы келет. Ошон үчүн Ноорузга деп эч кандай жардам көргөзө албайм. Эми өзү адамдар келип алса алсын, эгер мындай жардам катары болсо. Ушул нерсени дагы эске алышыбыз керек, мусулмандар. Ар бир эле отко, анан бакка, даракка сыйынгандардын майрамдарын майрамдай бербешибиз керек. Өзүбүздүн майрамдарыбыз бар.
Жок дегенде өзүбүздүн колубуздан келген нерселерди жасашыбыз керек деп билем мусулмандар. Менин суроом. Көзүм жаш көрөт. Менин суроом ошо салонда иштеген кыздарбы, хижап кийген кыздарбы, кийбегенби, каш терип, макияж кылып, кирпик жасап иштесе болобучу? Ушул нерсе жөнүндө абдан байы күнү маселе көтөрүлгөн мусулман айымдардын арасында. Мен көргөм да, биринчи бирок өзү кийет, тырмак өзү кылбайт да, кашын тербейт, тырмак кылбайт, бирок башка кыздар жок. Бирөөнүн кашын терүү дагы, тердирүү дагы күнөө деген хадистин маанисинде келет да. Терүү дагы, тердирүү дагы күнөө. Мунун шарий өкүмүн билбейм, бирок сиз элестетсеңиз, бирөөнүн аялын жасап түсүп туруп бешиктеги башка чоочун эркектерге жиберип атканыңызды. Суктансын, кызыксын, сулуулугун көрсүн деп, мисалы, моралдык жактан эле алганда. Шарий өкүмүн издеп көрөлү. 1 саат болду. Чарчадыңыздар. Суроо болсо, дагы канча суроо? Анан жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Биз улуу элдин ыкпалыбыз чынында. Оймага негиздеп сиз иштеп жатасыз азыркы күндө. Биз дагы азыр улуттук коллективдеги кийимди өтсөтпү деген изги тилекте жүрөбүз. Анан көпчүлүк бөлүгү дагы айымдардын. Менин оюмча ошондой. Анан ушул улутубузду, улуттук кийимдерибизди өзүбүздүн күнүмдүк жашообузга алып келиш үчүн, жайылтыш үчүн мен кийин деп көп жерлерге бардым, бирок баасы кымбатыраак экен да чынында. Анан ушуну арзан баада кылып, арзаныраак кылыпчы. Ошо элге жайылтса кандай дейсиз? Сиз менин максатымды билет окшойсуз. Ушул оймого арттым максат эле ошол. Мен идеяларды алып чыгып, долбоорлорду жасап, ошону массалык түрдө жайылткан адам болсо, жайылтсын. Бул нерседен кызганыч жок. Эгер кимдир бирөө алып ошол самопаш кылып эле дордойлорду сатып атпайбы, маселен ошол эле белдемчини же дагы башка бир нерсени жасаса, жасай берсин, буга эч кандай каршылык жок. Бирок менин кызыкчылыгым, багытым башкараак болгондуктан мен ушул коммерциялык жагына көп басым жасаган жокмун да, мындай массалык түрдө жайылтайын деп. Мен баягы идеяны бердим, ушинтип кийинсек болот, биздин улуттун кийими ушундай, бул шариатка туура келет. Ушул жоолук маселесин ушинтип эле чечип койсок болот деген идеяларды 2013-төн бери жасап келе жатам. Эгер кимдир бирөө колго алып, эжени мен ушуну массалык кылып чыгарайын десе, кош колдоп эле колдойбуз бул нерсени. Эң сонун болот. Разы болсун. Мен сонундайда жашооңузда апаңыз менен таарынышып, апаңызды капалантып алган учурлар болду эле. Эгер андай учурлар болсо, сиз апаңыздын көңүлүн кантип аласыз? Ушул жөнүндө айтып койсоңуз рахмат. Илгери болчу эле, жана айттым го, жоолук илгери дейм го. Жоолук салынганга чейин айттым го, жана өзүмчүлдүк деген нерселер мен жалгызсыз болгондон уламым окшойт да. Бардык нерсе мага, бардык көңүл мага дегендердин арасында болгон. Гүл берип жиберчү элем апама, унчукпай эле. Анан гүлдөн кийин апам телефон чалып же келип ушундай болуп калчу. Азыр таарынтпайм, эмне десе дагы. Анткени эненин ыраазычылыгы болбосо Аллахтын ыраазычылыгы болбойт да. Эмне десе дагы мындай унчукпай кутулам, анан жакшы смайлик жөнөтүп жиберем, единица салып коем, анан бир жерге ужинге чакырып коем, бир нерсе белек берип коем, жөн эле көңүлүн көтөрүп эле. Азыр таарынтпайм, Кудайга шүгүр. Assalamu alaikum эже. Assalamu alaikum. Ар бир адам өзүнүн өнүктүрүү жөнүндө ой жүгүртөт, өнүксөм дейт, өзгөрсөм дейт. Ар кандай мотивационный деп семинарларга барат, ошондой кылат дагы 5 күн мотивация алабыз, кайра ушул кейпибизге келип калабыз. Анан сиздин интервьюларыңызды көрөм дайыма. Анан сиз дайыма айтасыз, адам өзүн дайыма өнүктүрүш керек, окуш керек, өсүш керек деп. Тилекке каршы бизде бул жаатта өзүбүздү өнүктүрүүдө артта калып кетип жаткандайбыз, өнүгөбүз 5 күнгө. Бирок сиз өзүңүздү күндө кантип тарбиялайсыз, практикаңыздан бөлүшүп? Адам биринчи максатын билиш керек да, Аллах Таала айтып атпайбы? 51-аяттын 56-сүрөнүн 56-аятынын мааниси ушундай да: мен диндер адамдар менен жиндерди өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым деп. Эгер адам максатын биле турган болсо, бул жашоо күнүмдүк. Менин максатым тиги жака барыш керек, кайра келген жагыма дей турган болсоң, сен өзүңө өзүң мотиватор болосуң. Сага Токтосунованын, Акылбекованын башка эч кимдин кереги жок болот да. Китептер сага эмне берет?
деп баягы ойлонуп көрдүм да эмнеге эле мен китептерге жабыша берейин. Мен негизи адамдар менен мындай жолугушууга келишим мен үчүн абдан кыйын да, тозот да болчу. Өзүмдү дайындап барышым керек деп психологиялык жактан эрте менен эрте туруп алып адам мен кантип артист болуп калганын билбейм өзүм чын эле. Адамдарга баруу мен үчүн абдан кыйын нерсе. Бирок бир устаздан уктум эле да, эми жалпылап айтканда дейт, байлыгыңардын 2,5% берсеңер кутулуп кетесиңер дейт зекет кылып. Бирок илимди 100% беришиңер керек деди эле да. Анан ошон үчүн жок дегенде бирөөгө караганда бир хадис билсем дагы жеткизейин деген нерсе, мисалы мага тынчтык бербейт да, Аллахтын астында кантип жооп берем деген нерсе. Ошон үчүн мен ушундай жактарга өзүмдү кыйнап, зордоп алып келем. Китептер мага эмне берет десеңиз, көрсө адам баласы терең мындай сүйлөшүүнү издейт экен. Байкасаңыз, мен ушу менен эмнеге дос болуп жүрөм деп ойлосоңуз, ал адам сизди угалат. Ал адам кызык сизге. Кандай маселе көтөрсөңүз дагы ошол жөнүндө билет да. Саясатты сүйлөшсөң дагы колдойт, чыгармачылыкты сүйлөшсөң дагы колдойт, динди айтсаң дагы ушундай бир кызыктуу адамдар болот. Ошол адамды таппаган адамдар китепке өтүп кетет окшойт да. Анан мен тигини окудум, муну окудум, окуп отуруп, анан ошо динге келгенде Курандын тафсирлерине отурдум, анан мотивация керек болгондо азыр мен сахабалардын, сахаба аялдардын өмүр баянын окуйм да, анан аябай уялам, мен эмне кылып жүрөм деп. Көк жоолук, ак жоолук салынгандан башка мен эмне кылып жүрөм деп ойлойм да. Дин үчүн өлүп кеткендерин, дин үчүн күйүп кеткендерин көргөндө албетте уяласың. Ошон үчүн китептен ошол сахаба аялдардын, сахаба эркектердин өмүр таржымалынан мен өзүм үчүн күндө мотивация алам. Мен дин үчүн кызмат кылайын деген нерсе бар да, ар ким өзү үчүн бир максатты коюп алат. Балким бирөө мен үй бүлөмө жагайын деген нерсе деле бул чоң максат, чоң жумуш. Бирөөгө жагыш кыйын нерсе. Энең башка кишиге жакпайсың, күйөөңө да жакпай калышың мүмкүн, ал эртең башка аял алып алат. Балаң дагы сен эртең авторитет кылбай коет керек болсо, досун угуп кетет, же мугалимин угуп кетет да. Ошон үчүн бирөөгө жагайын деген дагы бул чоң мотивация. Элестетип көрсөңүз, кайненеңизге эле жагып көрүңүзчү кыйын болсоңуз. Баа берейин эмеске. Кайнежеңизге жагып көрүңүзчү. Күйөөңүзгө жагып көрүңүзчү, башка бир дагы аялды карабагандай кылып. Баа берейин эмеске. Эми элестетсеңиз, сизди жараткан кудурети күчтүү бир затка жагайын дешти. Кандай мотивация болуш керек? Кереги барбы ошол жерге Айжан менен Нурзаттын? Кереги жок да. Көрдүңүзбү? Бул эң чоң мотивация.